Assalamu alaikum урматтуу спорт сүйүүчүлөрү, сиздер менен мен Кубаныч Райымкулов. Бүгүн мен өзүм туулуп өскөн Караколжа жергесиндемин. Бүгүн сиздерге үй шартында мен мурун кантип машыкчу элем, ошол боюнча айтып берем. Ал үчүн бизге турник, Бурусия жери гана болсо болду. Андыктан бүгүнкү видео кызык болот. Видеону толук көрөбүз. Достор, эгерде сиздер күнүмдүк машыгуу видеолорун кааласаңыздар, анда менин Instagram жана TikTok баракчаларыман көрө аласыздар. Биздин баракчада сиздер үчүн обучалкалар жана көнүгүүлөр жайгашкан. Ссылка описанияда. Алгач Бурусиядан баштайбыз. Мүмкүн болушунча колубузду жакшы кармайбыз, кисти мондай эмес, мондай Бурусиянын үстүндө турса бизге бир аз жеңил болот. Баштаганда 15-тен баштайбыз. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 15. Бурусия бүткөндөн кийин 40 секундтан 2 минутага чейин дем алабыз. Biraz dем алгандан кийин биз турникке келебиз. Айырмасы жок. Внутренний же нижний флаг болсо деле болот. 10 тартынабыз. Чыккандан кийин 10 секунд кармап турабыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Бул кармап турганыбыз биздин ишчой деп болот. Бул жердеги мышцаларыбызга жардам берет. Азыр могу жерден тартасың, мен отуруп ажмайсам, мынакка кое алып. Колубузду бир аз ачып алабыз. Окушуп чыкканга аракет кылабыз. Чыгырма болду достор. Бул bir set болду, үчөө биригип bir подход болот. Азыр мен баштаганда 15тен баштагам. Азыр экинчи подходум 14, 9, 19 болот. Бирден түшүп 10 подход жасайбыз. Көрүнөт, бияка жылып кичинесе. Экинчи подход башталды достор. 14-тү жасайбыз. Колубуз 90 градус түшүк салып. Kolları saldırırız. İkinci podход turniketти. Тоғыз секунд тұрабыз да, қайра 9 секунд фиксация қармайыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saldırırız gayra.
Dostlar, турник бүттү. 40 секунд, 50 секунд дем алгандан кийин кайра экинчи подход отжимание. Мурункусуна 20 жасаганбыз. Азыр болсо 19 жасайбыз. Dostlar, sizlerге түшүнүктүү болсун деп мен 2 подход көрсөтүп бердим. Ушуну 20дан бурсяны 10го чейин 10 подход, турникти 10дон 1ге чейин 10 подход болот. Ал эми отжиманияны 20дан 10го чейин 10 подход. Дал ушул көнүгүүлөрдү жумасына 3 жолу жасап турсаңыздар, сиздердин денеңиздерде 4-5 айдын ичинде кыйла өзгөрүш болот. Ал эми достор, мүмкүн болсо бир аз пресс көнүгүүлөрүн дагы иштеп койсок болот. Анча десек болот деген местеги азыр. Эң пайдалуу көнүгүүлөрдү көрсөтүп кетем. Баштадык. Биринчи бүткөн абалда үйдү көтөрөбүз. Экинчисин бул жака. Ал эми үчүнчүсүн прямо көтөрөбүз. 1 2 3 1 2 3 Ал ушундай кылып, пресскада иштей берсек болот. Сиздер менен мен Кубаныч Райымкулов болдум. Бүгүнкү видео пайдалуу болгон болсо, досторубуз менен бөлүшүп, биздин YouTube каналга катталып кетебиз. Баарыңыздарга ийгилик.